Урматтуу Баткен шаарынын тургундары жана коноктору, 6 ноябрь күнү Баткен шаарынын Борбордуу аянтында саат 14:00 Баткен элин колдоо максатында Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 6 айлыгынын урматына Баткен биз сени менен биз аттуу шоу концерт тартуулайт. Концертибиздин коноктору эстрада ырчысы Данияр Эрматов, Кызсайкал Кабылова, Бекжан Темирхан, Төлөгөн Мамыров жана башка эстрада жылдыздар коштойт. Ал эми алып баруучу Азирет Осмонов. Концертке келген көрүүчүлөр үчүн лотерея ойнотулуп, баалуу белектер тартууланат. 3-чү деңгээлден бир заматта 3-чү деңгээлден 1-чи ушул келе жаткан шайлоо кандай өтөт деп кандай прогноздорду күтүп атасыз? Байлыгыңыз тууралуу билели деп атабыз байке. Бир сөз менен айткандачы, айландырбай эле. Эмне талантыңыз бар? Эмнени жакшы көрөсүз? Көп чоң саясатчылардын таланттарын көрүп атпайсыз. Кээ бирөө гитара чертип ырдайт экен. Эмне үчүн депутаттыкка барып атасыз деген суроодо азыр эми сөздөн сөз чыгып кетип. Партия тууралуу сүйлөшкөн жок элек. Чай үстүндө жөн сүйлөшүп отурсак айтып калды. Президент деген бул ким дейт? Бул макулук. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баардыгыңыздарга салам. Бул жолу дагы сиздерге кызыктуу болгон каармандардан интервью алууну баштадык. Бүгүнкү коногубуз юрист Медер Алиев. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштериңиз? Шүгүр. Маанайыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Күзгү маанай. Негизи кайсы мезгил жагат сизге? Негедир мага ушу күзгү маал жагат да. Ушу аба ырайдагы жыйынтыктоочу мезгилге келип, жыйын терин бүтүп, негедир ушул маанай жакшы тартуулай турган аба ырайдын эме табияттын ушу шарттары күзгү мезгилде ойлойм да. Түшүнүктүү. Анда азыр ушул сизге жаккан аба ырайында, сизге жаккан мезгилде ушул парктын ичинде элдерге окшоп экөө сейилдегенче сиздин алдыдагы пландарыңыз, сиз жөнүндө, сиздин ишмердүүлүгүңүз жөнүндө кеп кылабыз. Кенен чонон оюбузду кенен айтып, каканаес деп коет го, болгонун болгондой сүйлөшөбүз. Андыктан достор, Медер Алиев менен болгон интервьюну аягына чейин көрүңүздөр, кызыктуу болот буюрса. Биз баштадык. Медер байке, негизи сизге кандай эс алган жагат? Кантип эс аласыз? Негизи эми кандай десем, орусча айтып коет го, все мы родом из детства дейт. Баардыгыбыз ошол жаш курак, азыр деле жашмын, анан студенттик жаш кездерди өткөзгөнбүз. Ошого байланыштуу дискотекаларга барганбыз. Мисалы үчүн кафе, ресторандарга, өзгөчө жүрө жолдоштор менен бүт эле жаштарга ошол убакта таандык болгон эс алууларды өткөргөнбүз. Анан эми азыр ушу 30тан ашып калгандайын, үй бүлө күтүп, балалуу чакалуу болгондон кийин андай өтө чоң шан шөкөттөн албетте бир аз четке жылап алат окшойт. Сүзүп кетпесин. Сүзүп кетпесин. Анан ошол Алейкум ассалам. Анан азыркы 30тан ашып калгандан кийин курагыма байланыштуу албетте чоң деле эс алуу, той, мааракелер деле жактырып бербейм өзүмчө. Өзүмдүн психотипиме ылайык мен больше жалгыздыкты жакшы көрөм. Өзүмчө ой жүгүртүп, өзүмчө ойлонуп, жөө азып. Анан эс алууну албетте үй бүлөм менен эс алганды жакшы көрөм. Природага чыгып, бала чакам ушул көңүлүн алсам деп. Ошол. Түшүнүктүү. Өзүңүздү мындай кыскача тааныштырып кетсеңиз, Медер Алиев деген ким? Өзүңүз жөнүндө үй бүлөлүсүзбү? Кайсыл жактан окудуңуз эле? Америкадан Гарвардты бүтүп келгенсизби же биздин Кыргызстандан эле окугансызбы? Кайсы жактан болосуз? Өзүңүз жөнүндө маалымат аз экен да, эми өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Эң биринчи ирет баса белгилеп кетким келип турат. Урматтуу Адилет мырза, иним деп Азирет кайрылып берейин, Азирет иним. Мындай интервьюнун форматы мен үчүн жаңы болуп атат, мындай энергийин жеңил форматта, ошон үчүн бир аз ыңгайсыз болуп атат да мага. Бир аз толкундануу сезимде болуп атат. Мен бая көнүп калып турмун. Түз, строгий, официальный форматта. Эми кыскача өзүм тууралуу айтсам, 86-жылкы болом. Кесибим боюнча юристмин. Университетти Кыргыз-Орусия славян университетинин юридика факультетин бүтүргөм. Үйлөнгөм, 2 балам бар.
ата энем тууралуу айтсам, атам азыркы учурда пенсияда, пайгамбар жашынан ашып калган, мамлекеттик кызматта, мамлекетке иштеп, тажрыйба топтогон, иштеп өткөн да, кесиби боюнча. Апам болсо орус тилден жана литературадан мектепте сабак берет, тилчи. Келинчегим болсо медфакты бүткөн, кесиби боюнча врач. Анан өзүм кыскача айтканда эми ушундай го. Эми бул интервьюнун сразу эле Токотер жеринен баштайлы деп чечтим да. Алдыда сиз буюрса шайлоого баратасыз. Эми кайсы партия менен баратканыңыз, эмне үчүн бараткандыгыңыз боюнча алдыда сүйлөшөбүз. Алгач сиздин жеке оюңузда ушул келе жаткан шайлоо кандай өтөт деп, кандай прогноздорду күтүп атасыз? Менин пикирим боюнча, былтыр октябрь айында туура 1 жыл айланыптыр. Бийликтин алмашуусунун алгачкы катализатор себебин бири албетте адилетсиз парламенттик шайлоолордун жыйынтыгы болду да. Буга чейинки революция дейбизби же мамлекеттик төңкөрүш дейбизби, ошолордун дагы алгачкы себептерин бирден бири адилетсиз шайлоолор. Мен ишенгим келип турат. Бул тууралуу расмий бийлик өзү дагы позициясын айтты. Шайлоо административдик ресурсу жок. Бийлик эч кайсы партияны түртпөстөн адилеттүү шайлоо болот деп айтты. Мен дагы ушуга ишенгим келип турат. Себеби эгерде шайлоо өдүнө бурмаланса, административдик ресурс катуу колдонсо, жыйынтыгы тарых көрсөткөндөй ар кандай бурулушка бурулуп кетиши мүмкүн. Андан сырткары мен ойлойм, биздин коомубуздагы улам убакыт өткөн сайын, мындайча айтканда, укуктук аң сезим өзүп баратат. Укуктук нигилизм төмөндөп баратат. Элдер дагы шайлоодо татыктууларды тандаш керек экен деген ой пикирге тыянакка келип атат. Албетте, укуктук аң сезим өзү процесси бул өтө тез болуп кетчү процесс эмес экен. Буга жылдар, убакыттар жана тажрыйба, каталар керек экен. Ошондуктан мен ойлойм, бара-бара улам-улам шайлоо болгон сайын жаңылануу, более тазарак өткөн институттар, механизмдер кирип атат деп ойлойм. Ал эми жакында шайлоо болот, кандай болорун Кудай буйруса бардыгыбыз көрөт чыгарбыз. Эми бардыгы эле саясатчылар ушинтип айтып атышат. Качан элдин аң сезими көтөрүлгөндө, качан элдер өздөрү туура тандоо жасаганды билгенде деп. Бирок 30 жыл өттү да араданчы. Биз 30 жылдан бери жылына шайлоо уюштуруп атпайбызбы? Анан дагы канча жыл керек эми? Мен биз мурунку союз таркагандан 15 республиканын бирибиз да. Ошол республикалардын менин пикиримде Прибалтика мамлекеттери абдан жакшы экономикалык көрсөткүчтөргө жетишти. Саясий институттарын жакшы реформа кылды. Булар Латвия, Литва, Эстония жана Грузия. Михаил Саакашвили лидер президент болуп турганда натыйжалуу реформаларды кыла алды. Калган башка мамлекеттерде мурунку СССРдан тараган жалпы жонунан алып караганда бардыгында эле бирдей ыкма, бирдей саясий институттар, бирдей жагдайда окшош бардыгычы. Үчүнчү, экинчи эң өнүгүп аткан өлкөлөр. Тилекке каршы коррупция мамлекеттик институттарда көп. Тааныш билиш, тууган урук деген бардыгында эле бар. Ушундай жагдайда азыркы учурда мен ойлойт элем, ушу союз таркагандан кийин 30 жылдык эгемендүүлүк эми болуп келип атканда эки жол бар да. Кыргызстан өнүгүү багытында менин пикиримде. Биринчиси эволюциялык жол. Бул үчүн элдин аң сезими табигый мыйзамдардын эрежесине ылайык өсөт. Ошонун жыйынтыгында татыктуу, акчасы жок болсо да билими, мамлекетке кызмат кылам деген эр азаматтарды парламентке шайлаганды үйрөнөт. Алар мамлекетке кызмат кылат. Элдер дагы коррупциянын керексиз экендигин түшүнөт. Курулай кыйкырыкты четке коет. Бул узак мөөнөт. 30-40 жыл, мүмкүн 50 жылдык. Бирок экинчи жол бар деп ойлойм. Бул радикалдуу жол. Мисалы үчүн, ошол мурунку союздан таркаган мамлекеттердин бириси мисал катары алса Грузия. Михаил Саакашвили келип, Грузияны бир замат тоңдоду. Мисалы үчүн, жөнөкөй эле мисал, Грузияда эң көп
кылмыштуу лидерлердин ана башчылары бар эле, воры в законе дегендерчи. Эң көп СССР боюнча 90% Грузияда. Михаил Саакашвили келгенден ошондой идеяны жокко чыгарды. Ар бир жаш бала кичинекейинде Грузияда чоңойгондо криминальный лидер болом десе, андан кийин мен полиция кызматкери болом деп калды. Михаил Саакашвили бизнести жүргүзүү боюнча Европа мамлекеттеринен алдыга өтүп кетти. 5 эң алдыңкы мамлекетке жетти. Образ грузинского прокурора олицетворение коррупции эле. Грузиндин прокурору бул коррупциянын мындай чагылдырган инсан эле. Ошону да түп тамыры менен жокко чыгарды. Көрдүңүзбү? Демек, тарыхта адамдын, инсандын күчтүү ролу дагы бар экен да. Бул радикалдуу жол. Эгерде күчтүү реформатор келип туруп, эл каалабай атса дагы популярдуу эмес чечимдерди дагы буруп, туура багытка алып кеткенгечи. Түшүнүктүү. Мурункудан алсак Петр I 200 жылга гир өнүкпөгөн Россияны Европа мамлекетке айланткан. Азия өлкөлөрүндө алсак Ли Куан Ю деген лидер, премьер-министр болгон. 3-чү деңгээлден бир заматта 3-чү деңгээлден 1-чи деңгээлге жеткирген. Жогоруда айтпадыңызбы, эки жол менен өнүксөк болот депчи. Анан эми биздин кыргыздардын менталитетине, ой жүгүртүүсүнө, саясатчыларыбыздын деңгээлине, жалпысынан ушул кыргыздарга бул кайсыл жолу туура келет, анан кайсы жолу менен бассак батыраак өнүгөбүз деп ойлойсуз? Эми дүйнөлүк тажрыйбада эмне гана болбосун, өзгөчө илимде дагы табигый жол жакшыраак да, чем искусственный жолго караганда. Бирок ошону менен бирге мен ойлойт элем, улам муун алмашкан сайын 20 жыл сайын жаңы көз караштагы инсандар, жаңы көз караштагы заманбап ой жүгүртө алган жарандарыбыз өзүп, жетилип келип атат. Ошондуктан эки жолдун тең туура элементтерин колдонушубуз керек деп ойлойм да. Эми өзүңүз бара турган партия тууралуу айтып берсеңиз, эмне үчүн ал партияны тандадыңыз? Мен өзү парламенттик шайлоого катышайын деп чечтим. Бул чечим мага жеңил келбеди. Көп ойлондум. Эмне үчүн дегенде, чоң саясатка аттангандан кийин бул өтө чоң жоопкерчиликтүү нерсе. Өзгөчө калктын кайсы бир катмары сага ишеним көрсөтүп турса, албетте чочулуу сезим жүрөгүңдө болот экен. Ошол элдердин ишеничин актай аламбы? Эртеңки күнү жер карап уялып туруп калбаймбы ошолордун алдында деген. Жеке жашоону албетте саясатка аттангандан кийин жокко чыгарасың. Жада калса аялың менен да катуу уруша албай каласың. Публикалык форматта адам болгондон кийинчи. Ошончо бул чечим оор болду. Анан мен одномандаттык округ менен барайын деп ойлодум элем. Бир мандаттык. Тилекке каршы ан үчүн өтө чоң каражат талап кылынат экен. Өтө чоң. Менде тилекке каршы же бактымабы, анда өтө чоң каражат жок. Ошого байланыштуу ачуу реалдуулук турмушту эске алуу менен өтө ала турган күчтүү инсандар топтолгон бир партия менен барайын деп чечтим. Партиянын аты ишеним, 3-чү списокто болдум. Ошол жака барайын деген ниетте болдум. Медер байке, эмне үчүн депутаттыкка баратасыз деген суроодо азыр эми кыргыздардын эң чоң койгон планкасы же болбосо ушул эң чоң койгон бир максат ушул депутаттык болуп калгандай сезилет да. Ким болосун десең эле депутат болом деген адамдар да. Анан ушул эмне үчүн депутаттык, министрликке эмне үчүн каалабайсыз же болбосо толтура бутактар бар го. Өзүңүз кесибиңиз боюнча юристсиз, мисалы сот системасы деген бар. Эмне үчүн депутаттык деген суроо? Туура айтасыз. Тилекке каршы бизде баалуулуктар акыркы Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир аз чаташ болуп кетти да. Кээ бир учурларда көрөсүң, той топурларда жаштарга бата бергенде депутат бол, министр бол, президент бол дейт. Бирок азыр байке депутаттардын деле азыр кадыр баркы түшпөдүбү? Туура. Аябай мындай шылдыңга алынып, ар кандай аттар коюлуп,
Анан ушундай абалда депутаттыкка кетип атасыз мисалычы. Туура, мен дагы ушул азиретиним суроо берип атсаң эмени эстеп атам. Бир журналист кыз өткөндө жазып бериптир мага личка матч. Медербайке, сизди азыр эл жалпы сыйлайт, мындай жакшы инсан катары кабыл алат. Депутаттыкка барбай эле койбойсузбу, жаманаттыкка калабыз дейт да. Анан мен айтайын дегеним, эмне үчүн депутаттык, эмне үчүн министрлик деген сөзгө. Мен жеке өзүм тууралуу айтсам, депутаттыкка мен уча жеш үчүн барган жокмун. Шеринелерде, той топурларда төргө өтүп, койкоңдоп базып, значокту тагып алып мактанган үчүн барган жокмун. Же болбосо чоң ири бизнесимди коргогон үчүн барган жокмун. Мен чын ниетим менен Кудайым буйруса мамлекетке кызмат кылайын деп барып атам. Мени жалпы билген коллегаларым, кишилер бардыгы сөзүмө жок дебес. Алиев ким дегенде, Алиев эч убакта кызматтын кулу болгон эмес дейт. Эч убакта мамлекеттик кызматта туруп бир дагы мыйзамсыз документке кол койгон эмес, мамлекеттин эсебинен бир тыйын алган эмес. Мен кызматка барат турганды, кызматтык креслону эңсеген болсом, мен азыр министр юстиция болуп отурат элем. Же болбосо башкы прокуратурада бир чоң кызматта. Себеби азыркы бийликке албетте мен ыраазымын, ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай чоң кызматтарга чакыруулар болду. Президенттин администрациясына дагы урматтуу азыркы кызматтан кетти. Марипов улук премьер-министр дагы өзү чакырып, кеңешчи бойсузбу деген да сунуш айтты. Ыраазычылык билдирип баш тартып койду. Мен ойлойм, азыркы кеткен премьер-министр жакшы иштеп кетти, таза иштеп кетти деген пикирдемин да. Ыраазычылык билдирдим, бүт кызматтардан баш тарттым. Эмне үчүн? Мен ойлодум, ушул ар ким эң биринчи ирет жаштар жаңы үлгү көрсөтүшү керек. Элге атын таанып калса эле, колуңан келсе де келбесе деле кызмат жылуу креслого кучактап чуркабашыбыз керек да. Өзгөчө сенин тажрыйбаң жок болсо, кайсы бир ведомстволордо, агенттиктерде, министрликтерде иштебесең, иш кагаздардын жүрүшүн билбесең, элге шылдың болуп зачем барып? Ошончуктан мен ойлойт элем, ар бир адам эң биринчи иретте өзүнүн дарыметинин колунан эмне келишин билиши керек. Мен ойлойт элем, кесибим юрист болгондугуна байланыштуу мыйзамдар кандай нукта чыгарылышы керек. Кыргызстандын азыркы учурдагы коомдун аң сезими, үрп адаты, каада салтына ылайык кайсы мыйзамдар керек деген мыйзамдарды менин пикиримде ушул талдай аламбы, элге жардам бере аламбы, ошодон жакшы иштерди кылып тарыхта калганга мүмкүнчүлүк болобу деген ниетте баратам да. Ал эми кандай болот? Эгер эл ишеним көрсөтүп шайласа, элдин өкүлү болуп, бийликке элдин үнүн жеткирип, элдин кызыкчылыгын гана колдоп, сапаттуу мыйзамдарды чыгарып, эл аралык коомчулукта кыргыздардын депутаттары кадырлуу, барктуу, англис тилде, орус тилде эркин сүйлөгөн эр азаматтар экен деген ой пикир калыптырайын деген ниетим бар. Эми шайлоодо көрөбүз, эл шайласа шайланабыз, шайлабай койсо, демек ага татыктуу эмеспиз. Түшүнүктүү. 7-чи чакырылыштын депутаттары кандай, депутат жол болсо кандай, парламент болот деп ойлоп атасыз, кандай, көз карашыңыз кандай? Кимдер келиши мүмкүн? Өзүңүздүн ар бир эми азыр санап атасыздар да олтуруп алыпчы. Бул партия өтүшү мүмкүн, бул депутат болушу мүмкүн деп. Анан эми алдыдагы депутаттарды кандай көрүп атасыз? Мен ойлойт элем, тилекке каршы, бардыгы болбосо да тилекке каршы. Мурдагы эле Кудайдан жөө качкан кээ бир эр азаматтар ат салышып атат. Бирок алардын капчыгы калың экен. Реалдуулук ачуу турмушты эске алганда, ошолордун бир нечеси дагы деле өтүп келет. Дагы деле жогорку кеңеште отуруп, элди зериктирбейт. Менин пикирим ушундай. Ошону менен бирге мен ойлойт элем, жаңы жүздөр, жаңы саясатчылар дагы 7-чи чакырылышка кирсе керек деген пикирдемин. Элдин алдында эң жакшы мүмкүнчүлүк иллюстрация турат. Мурда мисалы үчүн жалпы партияга добуш берсе, азыр партиянын ичиндеги конкреттүү адам көрөт. Мындайча айтканда, партиянын лидери коррупция бизнес кыла албай калды. Ошон үчүн мен кандай болоорун билбейм, себеби 100% кандай болоорун бул турмушта бир гана Кудай таалам айта алат. Биз кимбиз? Биз махлук пендебиз да. Болгону аналитикалык
прогноз көз караш айтышыбыз мүмкүн. Менин прогнозумда жаңылануу кандайдыр бир деңгээлде болот. Бирок мурунку эскилер дагы келип парламентте өкүлчүлүк кылат. Бирок тактуу иретинде айтып көргүм келип атат. Мурунку эски дегенде биз шуну дайыма баса белгилешибиз керек дейм. Эскилердин арасында дагы татыктуу, таза бизнес кылган, адал налогун төлөгөн эр-азаматтар жок эмес, бар. Азыр эми Facebook'та же болбосо башка ошол YouTube'та десек деле болот, саясатчылар эмес, башка ошол саясий талдоочулардын ар кандай сөздөрүн угуп атабыз. Бул партия бийликтики, бул партия тигиники, бул партия мунуку деп. Анан прогноздорду дагы азыр алдын ала эле айта баштагандарды да көрүп калып атабыз. Бул партия өтөт, бул өтпөй калат депчи. Сиздердин партияңыздарды ишеним партиясын, бул бийликтин партиясы дегендер дагы бар. Элде айтылып атат. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Кимдер өтүшү мүмкүн? Кайсы партиялар өтүшү мүмкүн? Сиз өзүңүз оюңузда. Анан экинчи суроо ушул. Сиздердин партия бийликтин партиясыбы чындап эле? Эми кимдер өтөт, аны бир Кудай билет. Бир Кудайым чечет. Экинчиден, бийликтин партиясы деп, эми саясат бул өтө ыплас нерсе экен да. Өтө кир нерсе экен. Эң ыплас бирин-бири саткан мыкаачылык элементтери топтолгон нерсе бул саясат экен. Анан саясий партиялар элге жаманаттык кылыш үчүн сөзсүз түрдө көө жапканга бирин-бирин аракет кылат. Биздин партияны эми ишеним партиясы дейт. Чынын айтсам, тизмесинде көп мүчөлөрүн мен деле тааныбайм. Мени ал жерде ошо ишеним партиясынын лидери мурда жергиликтүү өз алымчы башкаруу системада мэрияда чогуу иштеп кеткенбиз. Азамат Дороев деген таза, жакшы иштеген инсандардын бири, ошол чакырып калды. Анан айтайын дегеним, бийликчил партия, президент колдоп атыптыр 3 партиянын, ошонун арасында бириси ишеним дейт. Мен деле андай сөздөрдү көп угуп атам. Бирок өткөндө мен бир жакшы акылман киши менен сүйлөшүп калдым. Шарияттан кабары бар, жакшы киши экен да, башынан көптү өткөргөн. Ошол айтты анан. Сөздөн сөз чыгып кетип, партия тууралуу сүйлөшкөн жок элек. Чай үстүндө жөн сүйлөшүп отурсак айтып калды. Президент деген бул ким дейт? Бул макулук. Сиздей эле, биздей эле дейт. Бүт нерсени Кудай чечет. Мына былтыркы президент батасын берди, президент сүрөп атат деген биримдик менен мекеним Кыргызстан бүгүн кайда? Ошонун катарында жүргөн эр-азаматтар тескерисинче бүгүн уялып калбадыбы? Кеп президент чечкенде эмес, кеп бардыгын Кудай Таалам кандай буйрук берсе ошондой чечилет. Анан президенттин партиясы дегенде мен буну жокко чыгарат элем. Жок, бийликтин да партиясы эмес. Ар ким өз ыктыяры менен келгендер. Мүмкүн кимдир бирөөлөр ушу бийлик бизди колдоп атат, ошонун атынан деп мындайча айтканда слух распространять этип, ошонун негизинде кадыр барк топтойм дегендер. Жеке мен өзүм тууралуу айтсам, мен өзүм эч кандай бийликтен же будан же тигиден деген пикирде эмесмин. Менин максатым бир гана мамлекеттик деңгээлдеги ой жүгүртүп, элдин кызыкчылыгына иштесекпи деген. Анан одномандатный системанын азиретин айтып калдың, мен дагы одномандатный аркылуу аракет кылып көрөйүн деп биринчи ойлодум элем. Бирок тилекке каршы коомубузда дагы деле ачуучундук добушун сата турган процесстер болушу мүмкүндөй сезилди да мага, байкалды. Себеби эл аралап келдим, жүз көрүшүп келдим эл менен көп региондордо. Анан атайын бир топтор бар экен. Шайлоо процессине таасир кыла ала турганда, добуш алып бере ала турган. Салам алейкум деп эле сүйлөшкөндө бардыгы эмес, бирок дээрлик көпчүлүгү канча акча бересиңер дейт экен. Канча акчаңар бар? Же болбосо кайсы кызматка барабыз? Силер депутат болгондон кийин депчи. Бул уже өзөгүндө туура эмес да. Ошол депутат ошентип акча берип келгенден албетте ал кайра ушул акчаны чыгарганга аракет кылат да. Же бирөөгө кызмат берем деп сөз берип койсо, кайра ал жака барып депутат болуп, элдин кызыкчылыгын коргоп эле ошол кишиге кантип кызмат берсем мага жардам бергендерге деп жүрөт да. Ошон үчүн мен дагы предвыборный программамда өзүм оюмду айтып атам. Эчтеке сунуш кыла албайм. Жол салып берем деп, айылыңардын бир паста жашылдандырып коем, суу чыгарып берем деп айта албайм. Чынында өзөгүндө парламенттик институттук илимде парламентарий депутат ал иштер менен алек болбошу керек. Парламент
тескерисинче өкмөттү көзөмөлдөшү керек. Ошолорду жол сала турганда, суу чыгара турганда камчылап туруш керек. Элдин үнүн жеткирип туруш керек. Анан мамлекетке, элге жарай турган сапаттуу мыйзамдарды чыгарыш керек. 30 жылдан бери мыйзамдар аябай жазылып эле атат, бирок ошолор иштеп атабы? Тилекке каршы жок. Эмне үчүн деген суроо да. Аябай мындай 120 депутат кабак кашын бүркөп алып, кыйкырып мыйзамдар жазып атышат. Анан бирок ошол мыйзамдар иштебей атат деп атышат. Эмне үчүн иштебей атышат? Ошончо депутат отуруп алып, жазган мыйзам эмне үчүн иштебейт? Жалпысынан алып караганда, жалпы жонунан бизде мыйзамдар өзгөчө Орто Азияда демократиялык негиздерге жооп берген, демократиялык принциптердин негизинде. Жалпы жонунан жаман эмес мыйзамдарыбыз. А бирок правоприменительная практика ошол мыйзамдардын иш жүзүнө ашырышуу процессинде чоң суроолор бар. Бул кадимкидей эле мамлекеттик кызматкерлерде, алардын жетишерлик деңгээлде эмес профессионалдуулугунда, компетенттүүлүгү эмесинде, ошол эле учурда жалпы элдин дагы аң сезиминде, мыйзамдарды сактоо процессиндечи. Бунун баардыгы келгенден кийин общий фондо караш керек да. Ошондуктан мен ойлойт элем, жалпысынан эң биринчи иретте коомдагы өзү жоопкерчиликти алганды үйрөнүшү керек да. Мисалы үчүн биз депутаттарды жамандайбыз, мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди, мурунку президенттерди. Алар каяктан келди? Биздин эле коомдон чыкты да. Америка Кошмо Штаттарынын штат Огайосунан келген жок, же Russia Федерациясынын бир федерациясынан келген жок, же Марстан, арабыздан чыкты да. Коомдагы жоопкерчиликти алганды билиш керек. Ал качан болот? Эң биринчи иретте шайлоо процессинде коом экзамен өтөт. Татыктууларды тандай алабы же тандай албайбы? Мен ишенгим келип турат. Бул жолкусунда саясий аренада жаңы жүздөр, мамлекетчил инсандар чыгышы керек деген ойдомун да. Эми сиздин өзүңүз боюнча дагы кеп кылсак да, эмне талантыңыз бар? Эмнени жакшы көрөсүз? Көп чоң саясатчылардын таланттарын көрүп атпайсызбы? Кээ бирөө гитара чертип ырдайт экен, кээ бирөө күчтүү сууда сүзөт, кээ бирөө велосипед тепкенди жакшы көрөт экен. Ар бир адамдын өзүнүн хоббиси болот го, өзүнүн жумушунан сырткары дагы бир өзү сүйүп жасаган, алек болгон. Сизде эмне бар? Эми күтүүсүз суроо болуп калды. Эмне талантым бар десем. Мен ойлойт элем, мен өтө деле таланттуу адам эмесмин, катардагы ушу жөнөкөй жаранмын. Анан хоббилерим бири сүрөт жакшы тартам. Жакындарым билет. Мындайча айтканда, кичинекейимден бери кызыгып, анан мени туурап иним дагы сүрөт жакшы тартат. Ушу ини аганы көрүп өсөт деп коет эмеспи? Анан сен айткандай гитарада да ойнойм. Бирок жеке өзүм үчүн да. Эң кызыгы биз гитараны кимден үйрөнгөнбүз? Биздин эшиктин алдында түрмөдө отуруп келген бир байке бар эле. Биз кичинекей балдарбыз. Анан гитарада өлө укмуш ойночу да, тим эле ойносо. Анан кийин ушу биз эшиктин алдында балдар сурап байкеден үйрөнүп черткенди үйрөнүп алганбыз. Кызык да, ушундай болгон. Же болбосо эшиктин алдындагы бүт улуулар, немелер анча жактырчу эмес деги. Аталган киши түрмөдө отуруп келген. Оор кылмыш эмес бир. Ушу экономикалык жагдайлардын негизинде го. Мен билбейм деле, анда эми совсем жаш балабыз, 5-6 класс. Гитара хоббим, кээде жумуштар жылышпаганда, настроение жок болгондо үйгө келип, жакшы ырларды ырдап, гитарада мындай көңүлүм ачып алам. Студенттик кезде да көп кыздарга ырдап бердик. Эсимде болсо ушул паркта да отуруп ырдап берген учурлар да болгон. Мындайча айтканда, студенттик кездерден да жакшы элестер бар. Сиз жеңем менен эми каяктан тааныштыңыз эле? Сүйүү темасынан сүйлөшпөйлүбү? Романтиксизби? Ушундай эми саясатчылар ушундай бир жогорку ойлорду ойлогон адамдар романтик болушабы?
жеңем менен кантип таанышкансыз? Эми азыр 21-кылым интернет кылымы дегендей социалдык түйүндөрдө таанышып калгам. Ушу көрүп отуруп бир сүрөт жагып калды. Кайсы социалдык түйүн? Facebook'tan. Facebook'tan анан таанышып калып, сүйлөшүп, биринчи жазсам жооп бербеди. Жеңең экөөбүз деле азыр бир жумуштар менен чыктык элек, сага интервью берерин алып. Анан айттым эле. Азерет Осмонов интервью алмак болуп атат, ушу берип койсоңуз уялып жок. Мен эми бере албайм, эмнени сүйлөйм деп качып кетип калды жеңеңчи. Анан ошол жактан таанышып, негизи өтө деле романтик эмесмин. Аялым да мени көп мындай сындайт, упрекать этип. Эмне үчүн романтик эмессиң? Подругаларым, күйөөлөрүм мынтет экен, тигинтет экен. Мен эмнегедир алысыраак экенмин да романтикадан. Башында баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп, неметип жүргөндө мүмкүн романтик болдум окшойт. Ушу эзимде да гүлдөрдү берип, неметип болгондо да чоң розаларды айлыгымын бир 30% ошо розага кетчү. Анан үйлөнгөндөн кийин башка маселелер повестка дняда турат экен. Башка жагдайлар. Бирок жүрөгүмдө мүмкүн романтик эле болсом керек дейм да. Сүйүү маселесинде болбосо дагы, жумуш болгон маселеде кээде бир кыялдарга берилет. Эмнени кыялданасыз байке азыр? Менде мен ойлойт элем да, ушул биз 30 жылдык эгемендүүлүктү алгандан бери тилекке каршы эч эле кыргыз көчү жолун таба албай койду да. Ары урулат, бери урулат. Ушу менин кыялым, тилегим бар эле да. Кыргызстан саясий картада мындай татыктуу өлкө болсо экен. Башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө ала турган. Жаңылыктарды менин көп досторум Европада, Америкада жашагандар айтат. Кыргызстанды биз качан билебиз дейт. BBC, Euronews, CNN'дерден жанагы силерде толкундоо болуп, элдер ызы-чуу салып, өрт коюп, улуттар аралык кагылышуу болуп, ушул Кыргызстанды жанагы бир африкалык Сомали мамлекеттерди элестетебиз дейт да. Мен ушу кыялдангым келет, ушу Кыргызстандагы экономикасы алдыңкы мамлекеттер болсо экен. Кыргызстандагы Нобель сыйлыгынын лауреаттары чыкса экен. Кыргыздар деген инсандар вообще дүйнө жүзүндө мындай жакшы адамдар катары, татыктуу мамлекеттин атуулдары катары билсе экен деген кыялым бар да. Анан жөнөкөй кыялдарым болсо, ата-энелерибиз көп жашаса экен, мүмкүн болушунча картайбаса экен. Бирок бул жаратылыштын мыйзамына дал келбейт, бирок ошентсе да тилегим келет да, өзгөчө ата-энең картайып ооруп калгандан кийин мүмкүн болушунча көп жашап, төрүбүздө болсо экен. Ар бир эле кыргыздын үй бүлөсүндө ата-энелери көп жашаса экен, балдарыбыз бар болсо экен. Ушундай жөнөкөй катардагы кыялдар. Ар бир адам өзүнүн миссиясы болот эмеспи? Эми ал миссияны ар ким өзүнө жараша тандайт дегендейчи. Сиздин миссияңыз эмне жашоодогу? Өзү улуу философ Конфуций, Кытай философун сураптыр да, мамлекет качан өнүгөт деп. Ошондо айтыптыр, мамлекет ар бир жашаган жараны өзүнүн жөндөмүнө жараша иш кылганда мамлекет өнүгөт дептир. Тилекке каршы бизде бүгүнкү күндө бардык эле саясатчы болуп кетти. Бекерден айтылбаса керек. Жакшы мамлекет, бай мамлекеттин эли саякатчы, жарды мамлекеттин эли саясатчы. Интернетти карасаң элең бүт саясий ушак, саясий процесс. Бардык эле саясатчы болбосу керек. Бирок мен саясатка ушул барып, оюм бар да, барып өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Жаңы көз караштагы саясатчылар өсүп чыгып, чын ниети менен мамлекетке иштеген үлгү боло алабызбы, боло албайбызбы, бир Кудайым билет, бирок аракет кылып көрүшүбүз керек да. Максималдуу түрдө элге иштеп берип. Мен ойлойм, ушул тилегим, ниетим ошол да. Мисалы үчүн азыркы учурда заманбап саясатчыларды мисал кылып айтыш кыйын да. Бирин, экин, үчөө, төртөө болбосо эле калганы тилекке каршы чын ниети менен эл үчүн иштеп атат дегенден сен деле алыс деген ойдо болсуң керек да. Бирок тарыхта болгон да кыргыздарда, мисалы үчүн Төрөбай Кулатов, Касым Тыныстанов, Насреддин Исанов, Исхак Разаков, Бекмамат Осмонов,
болгон экен да. Демек элдин ошондой генетический кодунда болгондон кийин ошондойлор дагы деле болот. Ошондойлордун мүмкүн курамында болуп тарыхта калсаң, сен кийин өлгөндөн кийин да сен неберелериңе, чөбөрөлөрүңө Кыргызстан көчөдө ушинтип өтүп кетип аткандар колун кармап ушундай мамлекет үчүн иштеген инсандын тукумунан деген сөз болсо, тарыхта калсаң, мен ойлойт элем бул чоң жетишкендик болсо керек да. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында Авраам Линкольнду, Джордж Вашингтонду, Томас Джефферсонду кандай үлгү катары көрөт. Кээ бир америкалыктар тамашалашат экен. Оор чечим болгондо кантип кабыл алышын билбегенде дейт саясатчылар. $5 купюраны алып чыгып, Авраам Линкольндун сүрөтү бар да, ошону карап ойлоном дейт. Менин ордумда Авраам Линкольн кантип чечет эле, кандай кеңеш берет эле деп. Бизде ушундай ири чоң деңгээлде тилекке каршы саясий ишмерлер азыркы учурда көрүнбөй жатат. Мен ойлойм ушу жаңы жаштар, көз караштар келсе, кандай болорун бир Кудай билет. Бирок жок дегенде ошону көздөй кадам башталат беле деп ойлойм да. Өзүңүз эми эмне жумуш менен алектенесиз байке? Депутаттыкка баратасыз. Депутаттыкка баратканда деле эми мындай да, биздин карапайым элдин психологиясы деп коебузбу, алардын көз карашы деп коебузбу, ушундай колунда бар адамдарды, бул адамдын табияты ушундай окшойт. Өзүнөн күчтүүрөөк, өзүнөн байлыгы боюнча күчтүүрөөк адамдарды ээрчийт экен да. Анан биз болушунча ушул жаштар билимдүүлөрдү, идеяга күчтүү, креативдүүлөрдү ээрчейли деп аракет кылып атабыз. Анан эми азыр сиздин өзүңүздүн капиталыңыз кандай? Бизнесиңиз барбы? Эмне ишмердүүлүк менен алек болосуз ушул саясаттан сырткары? Ошол боюнча байлыгыңыз тууралуу билели деп атабыз байке. Бир сөз менен айткандачы, айландырбай эле. Байлыгым. Мен эми жеке өзүм кайсы жумушты иштейм деп айта турган болсом, мен жеке юридикалык компанияда юрист болуп иштейм. Кадимкидей клиенттер кайрылат, мыйзам долбоорлорун жазуу боюнча, экспертиза боюнча компанияларына трудовой договор түзүп берүү, ушундай да. Ошону менен бирге по совместительству университетте сабак берем, Түрк университетинде Алатоо, юридикалык жаатта адам укуктары боюнча. Андан сырткары мамлекеттик ипотекалык компанияда директорлор кеңешинин мүчөсү болуп иштейм. Ал жакка мындай келип кетме иш. Ошондуктан 3 жерде иштейм. Бүгүнкү күндө үй бүлөмдү багам десең, бала чаканын кийими бүтүн болсун десе, сөзсүз түрдө 3 кызматта, 4 кызматта адал тамактабам десең иштешке туура келет. Чоң ири бизнесим жок. Катардагы Кыргызстан жарандары кандай жашаса, мен дагы так ошондой жашайм. Элдин алдында эмес, элдин артында эмес, эл катары. Элибиз көп жакка бөлүнүп кетти депчи. Бирөө тиги партияны айтып, бирөө бул лидерди айтып кыйкырып чыгып, соц тармакка бир киши жакпайт, бири-бирине жакпайт да. Ал деле жаман, бул деле жаман. Эч бир мындай биздин элге эч нерсе жакпай калды чынындачы. Бул эмненин айынан болуп атат? Бул элдер бир түндүктүн астына бирикпей калды дегенди билдирип атат да. Ар ким ар кайсы идеологияны айтып талашат. Бирөө аркы демократия дейт, бирөө коммунизм дейт. Эми кантип элдерди бириктирсек болот? Мунун себеби эмнеден болуп атат сиздин көз карашыңызда? Мен кошулат элем сиздин айтканыңызгачы. Эмне үчүн дегенде, азыркы учурда өзгөчө конституциялык кеңешмеде мүчө болуп, жалпы эл журттун пикирин угуп, ушуну мен абдан талдап сездим да. Биздин 6 миллион калкта аябай чачырандуу болуп кеттир. Ар кайсы багыт идеологияны карманган коом болуп калыппыз. Мындайча айтканда, орусиячыл күчтөр бар. Бир гана Кремль Кыргызстанды өнүктүрөт, ошол тарап менен жакшы болуш керек. Америкачыл күчтөр бар. Бир гана батыш бишти өнүктүрөт, бир гана батыштын мыйзамдары өнүктүрөт, батыштын жүрүм туруму Кыргызстанды алдыга чыгарат. Калганын бардыгы душман дейт.
Үчүнчү тарап динчилдер, болгондо дагы радикалдуу көз карашта. Ар кандай саясий дин көз караштагы уюмдар. Төртүнчүсү туркиячыл күчтөр экен. Мисалы үчүн жанагы аттарын атап эле коеюн, Туркияда окуп келген, ошол жакта тажрыйба топтогон. Албетте жакшы балдар, мыкты балдар, бирок жүрөгү бир гана Кыргызстан деп сокпойт. Кошо Туркия менен кошо да. Мекеним Кыргызстан эмес, Туркияны кошо алып жүрөт. Алардын пикиринде ушу туура көрүнүшкөн. Мисалы үчүн ошол Туркия өкмөтү тарабынан болуш керек. Мектептердин биринде мен мындан 2 жыл мурун окуп калдым жаңылыктардан. Туркиянын гимни дагы кошо айтылат экен. Кыргызстанда мектепте окуган балдар эртең менен туруп Туркиянын гимнин ырдайт экен. Эми биз Туркияны сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Биздин боордош мамлекетибиз. Бирок биз эгемендүү, суверендүү, демократиялык мамлекетбиз да. Биздин мектептерде бир гана Кыргыз Республикасынын гимни ойнолушу керек деген пикирдемин да. Көрдүңүзбү, анан кытайчыл күчтөр бар экен. Жаңы жаш студенттер Кытайга окуп келип, аяктан тажрыйба алып, иштеп. Япончул күчтөр чыгыптыр. Миңдеген мамлекеттик кызматчылар бекер Япониянын программасы бар, JICA деген. Барып Япониядан билим алып, тажрыйба алып окуп келишет. Бул абдан сонун. Бирок алардын көз карашында Кыргызстан бир гана Япониянын багыты менен кетиш керек деген да. Көрдүңүзбү, Кыргызстан канча деген уюмдарга, саясий көз караштарга чачырандуу болуп кетиптир да. Биризи бирин уккузу келбейт. Меникиле гана туура дей берет. Мындайча айтканда жалпы идеология жок. Менин оюмча бул неден пайда болуп чыкты? Биз 70 жыл Союз доорунда жашадык да. Жалпы идеология коммунизм. Мен ушу чоң атамдын инилери раматылыктар өтүп кетти. Чалдар көп айтышат эле да, ошо жакында коммунизмге жетебиз деп дагы деле сөздөрүн айтып калат тууган уруктун арасында. Союз таркады 90-жылдары. Бир заматта баалуулуктар, мамлекетке болгон түшүнүк, жүрүм турум, эрежелер эл арасында 180 градуска алмашты. Мисалы үчүн элдин каймагы болгон мугалимдер, интеллигенция бир заматта көчөдө калып калды, жумушсуз калды, эч кимге кереги жок болуп калды. Мен көбүн билем, ичип кетти, ушундай көчөлөрдө кийим-кечектерин сатып. Ал эми Союз маалында спекулянт деп алып сатар деген атка конулгандар, кылмыш жаза кодексинде берене менен соттолгондор бир заматта элита болуп калды. Мыйзамсыз байыгандар. Бизнесмен атка конушту. Жапайы капитализмде. Көрдүңүзбү, идеология бир заматта чачырандуу болуп кетти. Ошончу мен мындай деп ойлойм да. Биз кыргыздар жалпы дүйнөдөн тосмо тозуп бир гана Кыргыздын баалуулугу менен жашайбыз деген ой мүмкүн туура эмеспи? Мен ойлойм, биз батыштын эң жакшы технологияларын, мамлекеттик башкарууда болгон принциптерин алышыбыз керек. Чыгыштын дагы Орусия мамлекети менен дагы абдан жакшы мамиледе болуш керек. Геосаясий көз карашты алып караганда биздин миллиондон ашык мигрантыбыз расмий маалыматтын негизинде гана ошол жакта иштеп, экономикага чоң салым кошот. Ушуну эске алышыбыз керек. Ошону менен бирге мен ойлойт элем, биз өзүбүздүн ушул турмушта, дүйнөдө, саясий картада Кудай бизди кыргыз кылып жаратып, өзүбүзгө таандык баалуулуктарды бергендейин ошолорду унутпашыбыз керек да. Бул ата бала мамилеси, баланын ата энеге болгон мамилеси мурда мындай жок экен эле. Мисалы үчүн карылар үйүнө кыргыздар калтырыптыр дегенчи, азыр тилекке каршы бар. Өткөндө Дождь деген Россиянын телеканалынан программа көрүп калдым. Мигрант кыздар балдарын Россияда көчөгө таштап кеткен учурлар көп экен да. Скамейкага, подъездке, туалетке. Тилекке каршы аябай мындай жаның кейит да. Ушу биздин дагы карындаш эжелерибиз бар экен да. Алар жыргагандан барган жок да аяка. Ана Кыргыздын улуттук баалуулугунда мындай жок да, баласын таштап кетмей же ата энесин акарат келтирип, ата энесинен өйдө сүйлөгөн же улууларды сыйлабаган деген. Ошончо мен ойлойм, биз кыргыздар заманбап бүт жаңы технология, жаңы көз карашты кабыл алышыбыз керек. Өзгөчө экономикада либералдуулукту, эркиндикти, налогтук жеңилдиктерди, мамлекеттин минималдуу бийлигишсин, бюрократияны жокко чыгарышсын, liberty, liberal, свобода ошол институтту. А бирок үй бүлөдө
өзүбүздүн достук мамиледе бизге таандык болгон мындай ата бабадан калып аткан өзүбүздүн каада салтыбызды кармаш керек деп ойлойм да. Азыр эми алдыда депутат болуп шайланып калсаңыз, депутат болуп мандат алып калсаңыз, көйгөй көп негизичи. Мындай айта берсек, көйгөйлөрдүн түрү бар. Анан эми өзүңүз бир план менен баратасыз да. Депутат болсом ушуну кылат элем, могул нерселерди кылсам жакшы болот эле, ушундай мыйзам жазсак элибизге пайдасы тиет эле депчи. Кандай пландарыңыз бар? Эмнелерди кылайын деп атасыз? Эң биринчи ирет эми мен ойлойт элем, бир гана үстүдө Кудай Таалам чечет, эл себепкер болот. Мен ошол жака барамбы же барбаймбы? Эгер барып калсам жакшы, барбасам андан да жакшы. Демек, буйрук ошондой экен. Аны мен трагедия катары кабыл албайм. Эгерде парламентке мүчө болуп бара турган болуп калсам, мен төмөндөгүчө айтат элем, жанагы айтып кеткендей, колуман келбеген убадаларды бербейт элем да. Бир заматта бейиштей жашап калабыз, ошого мен себепкер болом. Айылыңардын бардыңарга жол салып берем, бир заматта таза суу чыгарып берем деп айтпайт элем. Бирок чын ниети менен мүмкүн болушунча бүт иш аракетимди Кыргызстан өнүгүүсүнө сапаттуу мыйзамдарды кабыл алышына жардам берет элем дейт элем. Конкреттүү айтсак, мисалы үчүн парламент мыйзам чыгаруучу орган да. Мен өзүм кесибим юрист болгондугума байланыштуу ушул убакка чейин Кудайга шүгүр тажрыйба топтодум. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системада, министрликте, жеке секторда, парламенттин аппаратында, мындайча айтканда өзүп бышып жетилдим. Ошол болгон тажрыйбамды, чын ниетимди парламентте жардам берсем деген. Сиз айткандай конкреттүү эмнеге эң биринчи ирет сапаттуу, чийик эмес, азыркы учурда коомдун талабына жооп берген мыйзамдарды кабыл алууда сөзсүз түрдө мамлекетке жардам берет элем. Өкмөттү көзөмөлдөгөндө, бюджетин бекиткенде, эл аралык маселелерде парламенттер аркылуу кызматташуу, катташууда, эл аралык маселелерди чечүүдө, ошол эле учурда мигранттардын маселелерин чечүүдө. Тилекке каршы бизде көп учурларда парламент пассивный форманы кармап алат да. Мигранттардын көп көйгөйлөрүндө эле бизде эл аралык комитет бар парламентте. Байма-бай каттап орустардын Госдумасы менен маселелерди чечсе болот. Батыш өлкөлөрү менен максималдуу түрдө ыкмаларды, механизмдерди, опыт үйрөнүү үчүн ошол жакта кызматташууну чыңаза болот. Айтор иш көп. Эгерде бара турган болуп калсак, биз дагы Кудайдын буйругу менен элдин жүгүн көтөрө турган болсок, көп убада бере албайм, бирок бир нерсени так айта алам да. Таза, колумду булгабай, тарыхта таза тамга менен кала тургандай мамлекетке иштеп берет элек деген ниет бар. Анан эми бизде азыр менин көз карашымда, бул сиздин деле көз карашыңыз болсо керек, бизде Кыргызстанда билим берүү системасы аябай начар, эски десек болот. Ушул тармакты өнүктүрмөйүн, ушул тармакка реформа жасамайын, биздин мамлекеттин жаштары, биздин мамлекетибиз өнүгүү жолунда алсыз болот го депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Эмнени өзгөртсөк билим берүү тармагында кандай өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек? Туура, билим берүү тармагы өзгөчө союз талкалангандан кийин кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келип атат. Билим берүү тармагынын деңгээли дагы абдан төмөн болуп кетти. Бир гана жеке билим берүү институттары, мисалы үчүн мектептер, жеке бала бакчалар ошолор эле жакшы результаттарды көрсөтпөсө, мамлекеттик сектор өтө оор болуп кетти. Татыктуу мугалимдер жок. Татыктуу мугалимдерди чыгара турган университеттер дагы жок. Баягы эле коррупция системасы да. Андан сырткары расмий маалыматка гана ылайык бизде 1 миллион калк эң иштейм деген жаш үй бүлө башчылары Россияда, Казакстанда мигрант болуп жүрөт. Алардын балдары ошол 90-жылдан бери өстү да. Мындайча айтканда ата энеси жок. Тирүү ата энеси, бирок байкуштар үй багайын,
үй тургузайын деп ошол жакта жүрүп иштеп атат. Алар бияктатын чоң ата чоңөнөлөрдүн колунда билимди жетишерлик деңгээлде албады. Ата эненин мээримин жетишерлик деңгээлде албады. Мына ошол муун өсүп келди. Билим берүү тармагы көрдүңүзбү кандай оор акыбалда. Буну кантип жакшыртса болот? Эң биринчи иретте мамлекет түздөн түз буга көзөмөл жүргүзүшү керек. Бюджетти көбөйтүш керек. Кээде мен жаңылыктардан да окуп калам. Үй салыныптыр, үй берилиптир деп. Кимге берилди десе, укук коргоо тармакта иштеген кызматкерлерге. Эмне үчүн мугалимдерге, эмне үчүн врачтарга, эмне үчүн интеллигенциянын өкүлдөрүнө мындай жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбайт деп ойлойм да. Ошончу билимсиз улут болсо, ал улут эрте эле же кеч узакка барбайт да. Тем более 21-кылымда, конкуренция кылымда, заманбап кылымда, тез, ыкчам чуркаш керек боло турган кылымда сөзсүз түрдө илимдүү, билимдүү болушубуз керек. Мен ойлойт элем, бул тармакка өтө көңүл жакшы бурулуш керек да. Социалдык түйүндөрдө актуалдуу болуп аткан тема бар да. Бул мектеп окуучулары хиджаб кийип барганлыгы, аны киргизбей койгон мугалимдер, директорлор боюнча аябай мындай актуалдуу тема болуп атат да. Анан юрист катары сизден сурап ушуну элдерге жеткирүүнү туура көрдүм. Мыйзамда кандай? Ушул нерсе барбы, жокпу? Хиджаб кийип мектепке кирсе болбойт деген мыйзам, же болбосо болот деген мыйзам барбы? Хиджаб кийип мектепке кирүүгө тыюу салынат деген Кыргыз Республикасынын бир дагы мыйзамында жок. Жергиликтүү мыйзамдар болобу, же болбосо эң алгачкы мыйзам Конституцияда болобу. Эч кайсы биринде так ак менен кара катары билингидей жазылган жери жок да. Тыюу салынган жери жок. Болгону, мисалы үчүн кээ бир мектепте иштеген жарандар эмненин негизинде ушу хиджаб жоолук салынган окуучуларды киргизтирбей коет. Биз светтик мамлекетпиз деген аргумент катары айтат да. Конституцияда жазылган Кыргыз мамлекети светтик. Светтик деген бул эмнени түшүндүрөт? Светтик деген дин мамлекеттик башкарууга аралашпаган деген. А бирок хиджаб кийип келүү, бир кичинекей кыз мектеп окуучусу хиджаб кийип келсе, бул динди таңуулаган эмес да. Ал аякка билим алганы келип атат. Кадимкидей светтик билимди алганы, болгону оронгон. Ал жарандын өзүнүн укугу. Ошол эле учурда Конституцияда айтылат. Ар бир жаран дин эркиндиги, каалаган динди кармаганга. Эгер ошол мектеп окуучу мусулман болом, ошол мектеп окуучунун дининде каралган парыздарды аткарам, биризи катары жоолукчан болом десе, ага тыюу салынбашы керек. Эч кайсы директордун эч кандай укугу жок. Мыйзамда каралган, тыюу салынган жок. Болгону ошо директорлор өздөрүнүн внутренний приказ менен болор болбос укуктук ченемдик актыларга ссылка кылып тыюу салышы мүмкүн да. Мен ойлойт элем, бул туура эмес депчи. Бизде ар кайсы жаран каалаган динди тутканга укуктуу. Эгерде хиджабчан туура көрсө, ошо хиджабчан барып мектепте илим алганга укуктуу, жана ага эч ким тоскоолдук болбошу керек дейм. Медербек, азыр биз Борбордук аянтта турабыз. Борбордук аянтта мына жаныбызда Манас атанын эстелиги турат. Бул жакта биздин желегибиз турат. Анан ушул аянтта көптөгөн төңкөрүлүштөр болуп келди. Бийликке нааразычылыктарын билдирген адамдар төңкөрүш жасашты дегендей. Ар дайым ушул төңкөрүш жасаган элдердин үмүтү болот, бирок ошол үмүт акталбай келет да ушуга чейинчи. Анан эми алардын ушул карапайым элдин арасында үмүттөнгөндөрдүн катарында сиз деле барсыз да. Анан ошол үмүттү ишке ашыруу максатында баратасыз деп түшүнүп атабыз да. Эми сиз деле ушул элдин арасынан чыгып барып эле анан мурдагы эле кайра баягы эски депутаттардын мүнөзүндөй болуп, ошолордун кылган иш аракеттерин кылып, ошолордой болуп кетпейсизби дегим келип турат да. Мен ойлойт элем, биз абдан сүйүнүп, сыймыктанышыбыз керек. Эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкө болгонубузгачы өзүбүздүн конституциябыз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн сен айткандай желегибиз бар.
канча деген элдер, улуттар ушул эгемендүүлүккө жете албай өзүнүн мамлекети жок жашайт да. Бул өзгөчө сыймык. Бирок мен ойлойт элем, ушул сен айткандай так ушул жерде бир нече жолу кандуу окуялар болуп, өлүм дагы болгон ушул жердечи. Ошол нерсе башка бизде Кудай буйруса болбосо экен деген ниеттемин. Ошол бийлик азыркы болобу, келечекте боло турганбы сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарыш керек. Эл менен эсептешкенди, элдин пикирин эске алганды, эл үчүн иштегенди. Анан мен өзүм айтсам, ишенген мага адамдарга, үмүт койгон адамдарга албетте ишенимди чоң жоопкерчиликти сезип турам. Кудай буйруса бүт колдон келген иш аракетти үмүттү актаганга, мамлекет үчүн таза иштегенге, тарыхта татыктуу калганга иш аракет кылабыз деген ниетим бар. Ниетим бар. Үмүтсүз бир шайтан дейт. Кудай буйруса Кыргызстан оңолот, өнүгөт, өсөт, өзүнүн авторитеттүү ордун саясий картада ээлейт. Бул талашсыз. Кудай буйруса. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, бизге келип, пландарыңыз боюнча өзүңүздүн ички дүйнөңүздөгү айта албай аткан нерселерди ушул биздин аудиторияга айтып берип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Анан ийгилик каалайбыз. Сөзсүз түрдө албетте биз дагы ушул биздин мамлекетти өнүктүрө турчу билимдүү, акылдуу саясатчылар келсе деп мен эле эмес, жалпы эл каалап турат бул нерсени. Эл суусап турат дегендей, элдин үмүтүн актай турган бир жакшы депутат болушуңузга биз дагы тилектешпиз. Анан мен сөзсүз түрдө блогер катары, журналист катары бул адамды же тигил адамды шайлагыла деп эч бир оюмду таңуулай албайм. Сөзсүз түрдө тандоо ар бир адамдын өзүнөн болуш керек. Өзүңүздөр карап туруп тандайсыздар деген ишеничтемин. Сизге ийгилик каалайбыз. Сөзсүз түрдө баягы азыр актуалдуу болуп модага айланып аткан сөз бар. Аттанып атабыз дегенче, сиз дагы аттанып аткан экенсиз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Макул, саламатта калыңыз.